Кандайсыңар достор? Мен бүгүн Сарычелек көлүнө келдим. 6 жыл мурда келген экем, 6 жылдан кийин келип атам. Ушул 6 жыл аралыгында Сарычелек коргоонун айланасында туризм тармагында, туристтерди тейлөөдө же болбосо коруктун ошол баалуулугун сактап калууда кандай өзгөрүүлөр болду экен, кандай өнүгүүлөр болду экен, көлүбүз кандай абалда экен бүгүнкү күндө, ошол 6 жыл мурдага салыштырып айтып беремин, көрөмүн. Жалгыз эле өзүм көрбөстөн сиздерге дагы бирге көрсөтөм. Челектеги 5 көлдүн панорамадан көрүнүшүнө жол алдык. Азыр болгону биринчи көлгө жеттик. Тоонун ортосундагы. Буга чейин неме эмес болчу. Мен 6 жыл мурда келгенде панораманы көпчүлүк билбейт болчу. Панорама жөнүндө сөз жок эле ал кездер. Мынакей мындай аттар менен чыгарып койшот. Мен болсо азыр 4-көлдүн жанынан кетип атам. Негизи акыркы жылдары эле ошол Сарычелектеги панорама 5 көлдүүсүнөн көрөбүз, 7 көлдүүсүнөн көрөбүз деген вид аябай мода болуп кетти. Популярдуу болуп кетти. Элдер баары ошол жака чыгып, ат менен 3000 сомго чыгарып коюшат экен. Ат менен алып түшүп, кайра алып чыгып коюшат экен. Жаш балдар ошол жерде местныйлар 3000 сом экен. Жөө чыксаң 4 сааттан ашык жол жүрөсүң деп атат. Мен жөө кетип атам. Азыр 4-көлдөбүз болгону. 3-көлгө жеттик. 3-көл. Ушул жерден 2 көл көрүнөт экен. Жакта чоң көл. Негизги Сарычелек көлү, же биринчи. Мен азыр мында ай чарчадым, ай өлдүм, ай деп келатсам, бул жерде чоң апалар чыгып кетип атыптыр го. Кандайсыздар? Жакшы, келатасызбы? Жөө чыгып келатасыздар, ат менен чыктыңыздарбы? О, башынан жөөбү? Ойбой. Канчадасыз? 60 деп койбойм. 50ден аштык да. Ох, сиз дагы 54. Ойбой, эже. 54 жашыңызда. Биз жок. Биз өлдүм, чыга албайм деп өлүп атабыз. Силер болсо бул жерге чейин чыгып койсуздар го. Вообще молодец экенсиздер. Ушул Сарычелектин 5 көлүн көрөм деп зарилби. Өлүп калайын деп атам. Азыр дагы жарым саат калыптыр. Ужас. Конечно, если Роза без приключения саякаттаса, анда болбой калбайбы. Сөзсүз жок болуш керек, бир нерсе болуш керек. Адыр адашып, башка эле бир чокуга чыгып алып, андан кайра түшүп. Ужас. Бул жакта мотоциклисттер ойлонуп атышат, чыга алабы, мотоцикл чыга албайбы деп. Мотоцикл. Ужас. Азыр бул жактагы эжеден кымыз сатып алайын десем, бүгүн эс алгандар көп болуп, кымыз түгөнүп калып, анан коюңар эме чалап болсо да кылып бериңиз деп чалап кылдырып алдым. Бул жакта болсо кымыздар бээлерин саап күнүгө. Бул жакта азыр кандай фон, кандай жерде жашашат айтайынбы, азыр көрсөтөм. Ушундай видде жашашат. Ушундай кымызды саап, мына ушундай. Бул жагынан караганда көл, панорама. Бул жагында үйү. Бул жагында бээлери. Шамалдын токо.
күн ысык. Алты жылдан кийинки кандай өзгөрүүлөр болуптур? Мына ушундай сары челектин жээгиндеги таштандылар азайыптыр. Анткени мурда ушул жээгине чейин тамак кылганга уруксат берип койгон үчүн аябай жаман кылып салышчу да. Азыр бул жакта өздөрү бышырып берет гендерге гана мүмкүн экен. Анан прям мына жээгине чейин келип тамак бышырганга уруксат берилбей калыптыр. Бул жакшы бир аз азайыптыр, бирок жок деп айтууга болбойт, бирок азайыптыр таштандылар. Сууга түшкөндөр дагы деле бар. Сары челек көлүбүз жатат мемирип. Албаштуу анан. Бир эле ошол эле 5 эле көл менен чектелип калбайт. Мына ушундай сонун тоонун үстүндө сейилдейсиңер. Сонун аба ырайы, мындай шамал, көпөлөктөр көп, чымчыктар сайраган, өзүнчө эле бир мындай эс ала турганга сонун аура да. Анан буга чейин неге биз ушул нерсени билбей жүргөнбүз? Негизи сары челекте панорама акыркы жылдары эле эме болуп калды го. Мен азыр байкап атам, бул жерде аябай казак боордоштордон группа болуп туристтер келишиптир. Өзбекстандан аябай көп туристтер келишиптир. Эми алар бажырайт жөн эле. Башка чет өлкөлүктөр, европалыктардан көрдүм. Туристтер аябай көп экен. Шарттар, мен айтпадымбы жана 6 жыл деп. 6 жылдачы эч деле өзгөрүү болбоптур да. Өкүнүчтүү, ой жыгылып кетейин деди. Кудай сакта. Ошол жолдорунда ошол эле сары челекти жанагы кире беришинде пост коюп, посттон канча бир адамга 200 алабы, ар бир машинадан акчаларды алат. Ошол акчалар каяка кетип атат билбейм, бирок сары челекте 6 жылдын ичинде инфраструктурасында, баягы жолдорунда, шарт түзүлгөндө туристтерге эч кандай өзгөрүү болбоптур. Болгону туристтердин саны көбөйүптүр. Бир эле баягы сары челек деген көлдүн тегереги эле эмес, башка дагы ушул сары челек коргоон аймагындагы башка дагы көлдөргө барып, башка дагы көлдөрдүн кооздуктарын көрөйүн деп баягы туристтик зонаны зона кеңейиптир да. Бирок ушул Коруктун жетекчилиги туризм багытында не иш кылып атат билбейм. Балким акчанын баары ошол сары челек кооругунун табигый экосистемасын сактап калууга кетип аткандыр. Анткени бул жерде канчалаган дары чөптөр, бул сары челек коорунун ичкерисинде канчалаган жан жаныбарлар бар, аларды багып кароого, аярлоого кетип аткандыр балким. Ким билет. Кыскасы, сары челекке келиңиздер. Кыргыздын жүрөгү, кыргыздын керемети, кыргыздын эң кооз жерлеринен бири. Баягы 54 жаштагы, 60 жаштагы апалар, аталар деле чыгышыптыр. Демек 3-4 сааттык жолду басып, өлдүм, ой бутум ооруду дебей, белди бекем бууп ушундай кооздукка чыксак болот экен. Кандай кооздук болгонун мен видеом ичинен көргөндөрсүңөр. Эгерде ат менен чыксаңыздар 3000 сомго алып чыгып коет экен. Жөө чыксаңыздар бесплатный. Чыкканда кымыз, айран чалап саткан жер бар. Ой, бул жерден